Чөлөр таладагы жандыктар менен канаттууларды кырып жок кылууда. Ал тургай малдар менен адамдарга кол салуулар күчөгөн. Буга чөө жана карышкыр аткан аңчылар үчүн төлөнүүчү пулдарды берүүдөгү бюрократия себеп болууда. Бул туурасында бүгүн парламентте маселе көтөрүлүп, тийиштүү чара көрүү талабы айтылды. Мындан тышкары дарыгерлердин шалаакылыгы менен ВИЧ-СПИД жуккан Ноокат районундагы балдардын тагдыры оор экендиги белгиленди. Ушул жана башка өрчүндүү көйгөйлөр бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынтыгы ар кыл маселелер саатында жыйындан кийин айтылды. Алар туурасында кийинки материалыбызда сөз болот. Жогорку кеңештин жыйындагы ар түрдүү маселелер саатында эл өкүлдөрү аткаруу бийлигине аркылуу талаптар менен сунуштарды багытташты. Депутат Айнур Алтыбаева мындан бир нече жыл мурун Ноокат районунда дарыгерлердин шалаакылыгы менен ымыркайлар ВИЧ-СПИДке кабылгандыгын эске салып, эми ал балдардын турак жай, билим алуу, коомго аралашуусу сыяктуу көйгөйлөрүнө мамлекет кол кабыш кылуусу керектигин билдирди. Соңку учурда чөөлөр көбөйүп кеткенин айткан депутат Алтынбек Сулайманов атылган чөөнүн баасын карышкырга теңеп, акча алуудагы бюрократияны жоюуну билдирди. Таладагы кыргоол, чийл, өрдөк, коён ушулардын баарын кырып бүттү. Малга азыр кол салуулар көбөйдү. Ушу чөөлөргө мамлекет тарабынан 2000 сом бөлүнөт экен. Карышкырга 6000 сом. Чөө аябай куу. Чөөнү атыш кыйын. Ушуну карышкыр менен теңеп 6000 сомдон төлөй турган кылып, өкмөт тез, ыкчам ушундай чечим кабыл алыш керек. Анан ошол акчаны алуу, карышкырды аткандар атаңа бар, энеңе бар, бюрократия, аны акчасын ала албайт экен. Сүрөткө түшүп жөнөт, справка жөнөт. Анан ушундай аңчылардын бүгүнкү күндө кызыкчылыгы жок болуп кетти. Чөөлөр бүгүн элдин арасында эмес, мына жогору жакта жашагандар айтат, резиденциянын ичинде уулуп атат. Өкмөт башчысы ошол жерде угуп аткандыр, өкмөт башчысына айтыңыз. 2017 жылы Жалал-Абад шаарына жаза аткаруу мамлекеттик кызматы үчүн имарат куруу боюнча чечим чыгып, имарат курулуп, бирок ал бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынбай келет. Аба кодексинин талаптарына ылайык аэропорттун радиусу 2000 метр болуш керек. Мындан улам аталган кызматка курулган имарат колдонууга берилбей турат. Бирок мындай ченем карала турган болсо, Жалал-Абадтын Сузак районунун бир топ аймагы аэропорттун аймагына кирип калат. Бул боюнча депутат Мирлан Бакиров маселе көтөрүп, тараптар орток пикирге келип жатканын айтып, маселени чечип берүү өкмөткө багыттады. Биз өзүнчө жумушчу совещание өткөрүп, ал жерде жарандык авиация, мэриядан, тийиштүү өкмөттүн өкүлдөрүнө келип, мындай компромисстүү вариантка келгендей болуп турабыз. Ушул комитетте карап, кенен кесир ушул маселени чечип берсек, бул маселе чечилбесе, Жалал-Абад шаары таптакыр өнүгүүгө мындай бөгөт коюлган турат. Депутат Улукбек Ормонов университеттерде билим берүү маселеси кандай жүрүп жатат деген максатта бир катар университеттерди салыштырып чыккандыгын маалымдады. Ал Ош мамлекеттик университети акыркы 3 жылда 12 жаңы корпус салгандыгын, башка окуу жайларда мындай аракеттер болбой жатканын айтып, окуу жайдын ректорун борбордук жогорку окуу жайларга алып келүү зарылдыгын же андан үлгү алгандай иштерди жүргүзүү керектигин ортого салды. Жакшы иштеп аткан университеттин жетекчилерине үлгү алып, же болсаларды ушул улуттук университетке чейин жетекчиликке коюш керек. Болбосо өкмөт ушуну бардыгын көзөмөлгө алып, ошол контракттан түшкөн каражаттар кайда кетип атат? Аны дагы эсепке алыш керек. Эгерде эчтеке курулбаса, айлык көтөрүлбөсө, эмне болуп атат? Бул маселе көңүл бура турган маселе, урматтуу өкмөт. Ишке кирип, жүзөгө ашырылып жаткан коопсуз шаар долбооруна азыркы өкмөттүн салымы чоң деген депутат Жыргалбек Турускулов эми айдоочулар менен пикир келишпестиктери чыкпашы үчүн кошумча жол чырактарын орнотуп, көрүнбөй калган жол белгилерин дааналап сызуу сыяктуу иштерди тездетүү керектигин белгиледи. Ошондой эле эл өкүлү унааларды ишеним каттар менен айдап жүргөндөргө унааны өзүнө каттатуу максатында мотивацияларды берүү маселесин дагы өкмөткө багыттады. Ал эми депутат Махабат Мавлянова аялдардын бардык бийлик органдарына катышуусун камсыз кылууда жеке эле шайлоо жолу менен эмес, дайындоо жолу менен дагы жетекчилик кызматтарга алып келсе болоорун айтып, бул боюнча өкмөткө сунуш кылды. Каныбек Темиров, Нурлан Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.